Саламатсыздарбы? Кутмандуу кошуба көңүлдүү күнүңүздөр менен кайрадан эле сиздердин назарыңыздарда келечек турак жай кооперативи болмокчу. Жана ошондой эле улуу мусулман калкымды улуу Рамазан айы менен куттуктайбыз. Кармаган орозулор кабыл болсун. Ал эми бүгүнкү күндө биздин кооперативден үй алган мүчөбүз Айдайдын үйүнө келдик. Мына ушундай кабат үйлөрдүн биринде жашайт экен. Бир нече убакыттан кийин Айдай менен биз жолугушуп, маектешкенге аракет кылмакчыбыз. Ой, саламатсызбы Айдай, кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Орозо болсоңуз керек. Орозоңуз кабыл болсун. Ana ушул куттуу үйүңүзгө келе атабыз. Куттуктап, бул келечек турак жай кооперативи. Ушул үйүңүз майлуу сүттүү болсун, ооба. Эми экөөбүз кичине баарлашсак жакшылап болот эле. Ошондуктан үйгө кирип, комнаталарыңызды бир көрүп, анан кийин ушундай канча суммага алынган ушунун баарын өзүңүз айтып берсеңиз, ооба. Бул жактан баштайлы. Залдан баштай берели, кана. Кириңиз өтүңүздөр. Сонун экен. Ошондо бунуңуз 2 комнат окшойт, квартира. Же 1 комнатпы? 2 комнат. 2 комнат экен, 2 бөлмөлүү квартира алган экенсиз, Ремонттор өзү ушундай беле алганыгыз эле? Же өзүңүз жасадыңызбы? Жок, ремонту менен алдык. Ремонту менен. Ошондо бул кайсы районго карап калат? Лебединовка. Лебединовка. Канча квадрат метр? 52 болуш керек. 52. Балкону да бар, Балкону лоджия болуп жасалган. Лоджия. Бул зал экен, Бул зал. Эми кичинекей спальня көрөлү, ооба. Бул спальня экен. Бүт жакшынакай ушундай бир уютно жасалган экен да. Ремонттору дагы сонун болгон экен, Бул жакты бир көргөндө эле аябай жактырып, анан ошол боюнча эле ушул үйгө токтолгондан башка үй карадык. 2-3 вариант болду, бирок эмнегедир жүрөгүбүз ушул жака эле тартып алды. Анан кайра эле келип ушул жака токтолуп, ушул үй бизге буйруптур. Айдай айым, айтсаңыз, мына сиз ушул үйдү алганда, ушул үйлүү болгондо өзүңүздө бир кандай бир бактылуу сезимдер болдубу? Өзүңүзгө ишенип ишенбей дегендей. Албетте, башында ишене албай, толкунданып, баары бир өзүңдүн үйүң башкача болот экен. Кадимкидей толкунданып, азыр деле кээде ишенбей кетем. Квартирада туруп аткандай сыяктуучу. Бирок баары бир өзүңдүн үйүң башкача болот экен. Ооба. Үйүң болсо да өзүңдүн үйүң болсун дегендей. Кыргыздын баягы эски макал сөздөр бар эмес беле. Айдай айым, айтсаңыз, сиз ушул келечек турак жай кооперативинде каяктан угуп келдиңиз? Ким аркылуу, баягы эбептен себеп болот деп коет го? Келечек тууралуу интернет булактарынан эле көрүп билип, башында баары бир ишенбестик пайда болот экен. Бир жылга жакын анализдеп, карап, көрүп, байкаштырып жүрдүк. Анан ошо бир канча убакыттан кийин чечим чыгарып, анан эжем экөөбүз бардык. Барып консультация алдык. Алар менен сүйлөшүп эле, ошол эле күнү акчабызды төлөп, 25%, 25% төлөдүк, вступительный. Анан очередке туруп калдык, ошентип. Өзүңүз кайсы жердин кызы болосуз? Туулуп өскөн жериңизди айта кетсеңиз. Ысык көл областынан болобуз. Касиеттүү Ысык көлдөн. Ысык көлдөн болобуз. Бул жакка мен окууну бүтүп эле бул жакка келгем. Туугандарым баары Ысык көлдө. Буга чейин 9 жыл Кант шаарында жашадым. Кантта? Ал жакта эмне болуп жүрдүңүз? Жумушка байланыштуубу? Жумушум да ошол жакта болду. Анан окуум дагы ошол жак тарапта болчу да. Анан ошондуктан туугандарыбыз да Кантта болгондуктан ошолордун үйүндө жашап, андан кийин жумушка киргени квартирада турдум. Анан быйыл мына келечек аркылуу, келечектин жардамы менен бул жактан үй алып, бул жакка көчүп келип атабыз. Ооба, куттуу майлуу сүттүү үйлөрдөн болсун. Келгенде эле чындыгында эле биз ошо келечек турак жай кооперативинен үй алган мүчөлөрдүн үйүнө барып, алардан интервью алып тартып жүрөбүз. Чындыгында эле ар ким баягы өзүнүн табитине жараша үйлөр таанат эмеспи? Анан көбүр айтып калат да, биз ушунча көп издеп, тандап акырында ушул үйгө токтодук депчи. Ушул үй тандаганда да сизге ушундай оор болгон жокпу? Мындай бат эле, шаар эле табылдыбы же кичине кыйналдыңыздарбы, аябай издедиңиздерби? Очеред келгичекте интернеттен караштыра бер деп видеолор айтып калышты, бирок мындай үстүртөдөн эле карап турдум. Очеред келгенден кийин ошол убакта издейин деп. Анан мага чалып калышты, очередиңиз келди, үй издей бериңиз деп. Анан бир жумадан ашык убакытта эле таап калдык да. Бул жакты буга чейин да варианттарды көрдүм. Анан бул үйгө келгенде эле эмнегедир аурасы да башкача экен, анан өзүнө тартып туруп алды да. Анан бул үйдү көргөндөн кийин дагы 3-4 варианттарды көрүп чыктым. Анан эмнегедир баары бир эле бул жакка тартып туруп алды. Анан көрсөк дайым ушул үйдү буйруп койду бизге. Баягы чуркагандык эмес, буйругандык дегендей.
Ошондо айтсаңыз, сиз канча миллионго келишим түзүп, келечектен ошо канча миллиондук үй алдыңыз деп айтсак да болот да? Келишимди канчага түздүңүз эле? Келишимди 2.800.000 турганбыз. Доллар менен эсептегенде 31.000. Ошондо бунун аянтчасы канча экен? Канча квадрат метр? 52 болуш керек, жаңылышпасам. Бүт центральный канализация, бүт отоплениялар баары жылуу иштейт, Ооба. Жакшы. Кышкысын жылуу экен. Жазгысын бул жак салкыныраак окшойт, анткени терезе эки тараптан тең чыгат экен да, ошонусу дагы аябай жакты. Эки жактан менен дагы салкын. Күн батыштан да күн чыгыштан да. Анын үстүнө биз кирип жаткан эле сырт жактан баягы дворунда байкадык да, аянтчасын. Ушу балдар ойной турган жерлери, шарттары да абдан сонун түзүлгөн экен да. Анан эмнесин байкадык? Биз ушунчалык бир тынч район экен байкадык, тынч. Эртең менен чымчыктардын сайраганы ойлотот да, анан өзүңдү айылда бир тоонун арасында жашап аткандай да элестетип кетесиң. Район аябай жакшы, чынында тынч. Баары жакын, базарчиктер да жакын, школа бар жаныбызда. Орусча айтмакчы, все доступно дегендей. Эмне дагы сизден сурайын дегеним, айына ошондо канчадан төлөп атасыңар азыр? Келечекке 19.200. Мына 19.200 атасыз. Сиз мурда ошол квартиралап жүргөндө квартирага деле ошол акчаны эле берип койчу элеңер да, туурабы? Ооба, эми квартирага чыксак деле ошол акча кетмек да канча жылдап. Ооба да, бирок азыр эми өзүңүздүн үйүңүзгө төлөгөн бул башкача болуш керек. Ооба. Аянбастан ашыгы менен эле берем депчи. Колдон келсе, буюрса, мөөнөтүнөн эртерээк эле бүтүрөлү деген да ниетибиз бар. Ооба. Айдай айы мына ушундай ыйык Рамазан айында ушундай үйлүү болгон экенсиз. Биз дагы чын жүрөктөн Келечек Турак Жай кооператив сизди куттуктайт. Ушул үйүңүз майлуу сүттүү болсун, ушул үйдө тойлор болсун. Сиздин да өзүңүздүн иштеген иштериңизде ийгиликтүү болсун, дайыма ушундай жакшылыктарда эле жолугушуп жүрө берели. Сиздин бүгүнкү кубанычтуу кабарыңызды, ушул үйгө көчүп келген кабарыңызды биз да угуп алып абдан сүйүндүк. Ушул улуу Рамазан айында үйлүү болгон экен деп. Эми отура бербей, артынан дагы үйлүү болгула. Чоң рахмат, айтканыңыздар келсин. Мен дагы ошо Келечек кооперативинин жалпы жамаатына ыраазычылыгымды билдирип кетким келет, учурдан пайдаланып. Барыңыздарга чоң рахмат. Ушундай үй ала албай жаткан биздин жарандарыбызга жардам берип, үй алып берип жатканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Сиздер дагы өнүгүп өсө бериңиздер, иштериңиздерде ийгиликтер коштосун. Бар болуңуздар. Рахмат, мынакей биздин Келечек Турак Жай кооперативи өз ишин уланып жаткан учуру, андыктан дайыма биз менен бирге болуңуздар. Биздин Келечек Турак Жай кооперативинин эшиги дайыма сиздер үчүн ачык.